Урматтуу мекендештер, бүгүнкү 28 апрель 20-жылга карата статистикалык маалыматтарды бере кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан 21 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 3, Ош шаарынан 2, Ош областынан 1, Жалал Абад областынан 9 бейтап, Нарын областынан 1, Ысык Көл областынан 4, Баткен областынан 1 бейтап кайталанган анализдердин жыйынтыктары менен айыкты деп ооруканалардан чыгарылды. Жалпы республика боюнча бүгүнкү күнгө чейин 416 бейтап айыгып ооруканадан үйлөрүнө кайтышты. 20-жылдын 28 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясына дагы жаңы 13 учуру табылып каттоого алынды. Бишкек шаарында 3, Чүй областында 6, Нарын областында 2, Жалал Абад областында 2 учуру. Жалпы Кыргызстан боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын учуру 708ге жетти. Анын ичинде Жалал Абад областында 113, Ош областында 160, Ош шаарында 110, Чүй областында 52, Бишкек шаарында 167, Баткен областында 8, Нарын областында 88 жана Ысык Көл областында 10. 28 апрелге карата стационарларда 284 пациентибиз бар. Алардын ичинен 217 пациент канааттандырарлык абалда турат, 55 орточо абалда жана 12 пациент оор абалда болуп, булардын ичинен 6 реанимация бөлүмдөрүндө жатат, 5 республикалык клиникалык инфекциялык ооруканасында, бирөөсү Ноокат районунда. 8 учурда адам өлүмү катталып, 1% тейин түздү. Бул инфекциядан ооруп көз жумгандардын саны алыскы чет өлкөлөргө караганда Кыргызстанда аз. Айта кетсек, Кытайда 5,5% болгон, Италияда 13,3% түзгөн, Индияда бүгүнкү күндө 10,4% түзүп турган кези. Бир сутка ичинде жүктүрүп алган медициналык кызматкерлердин саны 2 түздү. Бул биздин бир дарыгерибиз анан кичи медициналык кызматкерлерибиздин бирөө болуп атат Жумгал районунда. Жалпысынан республика боюнча медициналык кызматкерлер арасында 157 учуру катталып, анын ичинен ушу 30% дарыгерлер болуп атат, 57 31 айыгып бүгүнкү күнү уже бейтапканалардан чыгарылган. Инфекциядан жабыркагандар менен байланышта болгондордун саны бүгүнкү күнү 2600 адам түздү. Булардын баарына тең ПЦР изилдөө ыкмасы менен текшерилип, көзөмөлдөө улантып ишти алып барып жатабыз. Бүгүнкү күндө лабораторияларда жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн саны 49484 келип, бир суткада жүргүзүлгөн изилдөөлөр 1283 түздү. Обсервацияда медициналык кароодо жана лабораториялык тестирлөөдөн 1012 адам бүгүнкү күнү ошо обсервация шартында туруп жатат.